ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Biz tafsir sabağımızdan 30. paraдағы Naba сүресін оқып жатқанбыз. Мына ушул сүрөдөн өткен сабақта алғашқы аяттарды оқып келіп 17-ші аятқа келіп тоқтаған екенбіз. Мына ушул аяттан тафсир сабағымызды улантып, андан арқы аяттарды оқып үйренеміз. Құран-ы Кәрімдегі аяттардың әрбірін сабақ қылса, момын кишинин иманын көтерілісіне өте чоң бір пайда болады. Құран-ы Кәрім момын киши үшін тура жол. Бұл китепте ешқандай шек күмән жоқ. Эми Аллах Таала Наба сүресінің алғашқы аяттарында инсан баласын есіне салып, аларға берілген нематтарды инсан баласына естетеді. İnsan balasına verilgen nimetler çeksiz. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Eğer Allah'tan bergen nimet жақсылықтарын санасаңар, ақырына шықпайсыңар deyilет Құран-ы Кәрімде. Мына Аллах Таала жерді төшек қылып бергендігі, жана асманды чатыр сияқтылы көтеріп қойғандығы, жана инсан баласын жұп түгей қылып жаратқандығы, ұйқы, жана бақ бостондар, жана күн, күндүз, түн, мына ушулардын барысы инсан баласына берилген Аллахтын нематы жақшылық екендігін инсан баласына Аллах Таала естетті. Жердин дагы, асмандын дагы бүткүл махлуктардын жаратуучусу Аллах екендігін мусулман киши дагы, капыр киши дагы жокко чыгарбайт. Мына ушулардын барысы жаратуучусу Аллах екендігін, Аллахтын рубубиятын мына ушул нерселерде инсан баласы жокко чыгарбайт. Ар бир инсан адаммын деген инсан моюндайт. Эми иштин башы болгондой эле иштин акыры бар. Бул дүйнөнүн башталышы болгондой эле бүтүүсү дагы бар. Инсан баласы сөзсүз бир күн келип, жакшы жаман иштерине, жакшы жаман амалдарына сөзсүз жакшы жаман иштеринин баарысын сурагын берет. Эми кейинки аяттарда Аллах Таала инсанга берилген нематтардан кейін, жақшылықтардан кейін инсан баласы бір күн келіп суралары, мына ушул сурала турган күн, суроо жооп боло турган күн, инсан сурала турган күн, кыямат күнүнүн ошол башталуусу, жана анын сүрөтү тууралуу, кандай сүрөттө башталат, кандай түрдө болот, мына ушуну бизге баянда берет. Инна яумал фасли кана миqata. Албетте ыймандуу менен капыр ажыратыла турган кыямат күн Аллах Таала тарабынан белгиленген убакыт дейт. Кыямат күнү Аллах Таала момун менен капырдын ортосун ажыратат. Мына ушул кыямат күндө Аллах Таала белгилүү бир убакытка белгилеп койду. Акырет күнү ыймандуу менен ыймансыз ажырай турган күн, жана капыр менен мусулман ажырай турган күн, дос менен душман ажырай турган күн, жалган менен акыйкат ажырай турган күн, адамдар бейиш менен тозоко бөлүнө турган күн, мына ошол күн, чогула турган күн кыямат күнү деп аталат. Мына Худ сүрөсүнүн 104-чү аятында Аллах Таала айтат: "Ва ман уаххиру илля ли ажалин ма'дуд." Биз кыямат күндү саналуу күндөргө гана кечиктирип турабыз дейт. Бир инсандын башталуусу бар болгондой эле, анын акыры бир инсандын башталуусу жана бүтө турган акыркы күнү болгондой эле, бул дүйнөнүн дагы башталуу күнү бар, жана
акыркы бүтө турган күнү бар. Бул кыямат күн адамдарды күтүп тура турган күн, жана уадаланган күн. Мына кийинки аятта яума юнфаху фис-сури фататуна афважа, ал күнү сур, чоор тартылат. Анан силер топ-топ болуп Раббиңерге сурак бергени келесиңер дейт. Сурду чалууга милдеттендирилген периште Исрафил периште болот. Исрафил периште биринчи сурду чалган кезде бар нерсе өлөт. Экинчи сурду чалган кезде бар нерсе жерден тирилип чыгат. Мына Абу Хурайра радыйаллаху анху хадисинде биринчи сурдун чалынуусу менен экинчи сурдун чалынуусунун ортосунда 40 өтөт деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошондо 40 күнбү дедиле деп сурашты эле, жок деди. 40 айбы деди, жок деди. 40 жылбы деди, жок деди. Муну Аллах билет. Мына ошондуктан биринчи сур менен экинчи сурдун ортосунда 40 өтөт экен. Ал 40 жылбы, 40 айбы, 40 күнбү? Аллаху алам, Аллах билет. Мына адам өлсө, денесинин баарысы чирип кетет. Дене мүчөлөрүнүн баарысы чирип кетет. İnsanın içi bolsun, sırtı bolsun, bаарысы чирип кетет. Бирок мына куймулчагы деп койду. Аллаху алам ажбун занаб дейт араб тилинде. Мына ушул жери чирибейт экен. Мына ушул урук сыяктуу жердин астында ар бир инсандын ажбун занабы ушул мына ушул чычаңы деп мына ушул арткы жеринде инсан жайгашкан, мына ушул ажбун занаб мына ушул нерсе сакталып турат экен. Мына ушул жерден инсан баласы кыямат күнү хатна авраттары кесилбеген абалда, хатна кылынбаган абалда, мындайча кесилбеген абалда толук түрдө инсан баласы махшар майданына чогулат экен. Мына Кур'ан-ы Керимде Исра сүрөсүнүн 71 аятында мындай деп айтылат: "Яума над'у куллу унасин би имамихим. Фаман утия китабаху би яминих фаулаика яqra'una китабахум ва ла юзламуна фатина." Кыямат күнү биз бардык адамдарды өздөрүнүн имамдары менен, өздөрүнүн башчылары менен чакырабыз дейт. Ошондо кимдин китеби оң тарабынан берилген болсо, алар китептерин окуп сүйүнүшөт дейт. Жана аларга чел кабыктайдагы, кыпынчалыктагы зулум кылынбайт дейт. Бардык адамдар бул дүйнөдө кимди ээрчип жашаган болсо, алар менен кыямат күнү бирге келет, бирге чогулат, бир орунда турат. Ким пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүн карманып, ал кишини ээрчип жашаган болсо, кыямат күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен бирге турат, бирге чогулат. Ал эми ким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жолунан башка жол менен барган болсо, ошол жолдогу баш туткан адамдар менен бирге болот. Мисал үчүн артисттер менен чогулат. Эми жана ошондой эле Аллахка шерик кошуп сыйынгандар өздөрүнүн ширктери менен Аллахка эмнени шерик кошкон болсо, ошол шириктери менен бирге чогулат. Жана бардык адамдар өз тобу менен чогулат. Кимге ээрчип жашады, кимге сыйынып жашады, ошону менен чогулат. Эми ким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүн бекем карманып жашаган болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен бирге болот. Мына хадисте келет, Муаз ибн Жабал радыйаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кыямат күндө алымдардын имамы болот деп айткан. Жана өзүнү кудаймын деген Фираун өзүнүн эли менен, ага ээрчиген адамдар менен бирге кыямат күнү Фираун, ошол ким Фираунду ээрчиген болсо, аны кудай туткан болсо, өзүнүн заманындагылар Фираун менен бирге чогулат. Имам Бухари жана Муслимде төмөнкү хадис келет экен: "Яжмауллаху ан-наса яумал кияма." Аллах таала кыямат күнү бардык адамдарды чогултат экен. "Фаяқулу ман кана я'буду шай'ан фалyattabi'uhu, fayattabi'u man kana ya'budu ash-shamsa ash-shamsa, wa yattabi'u man kana ya'budu al-qamara al-qamara, wa yattabi'u man kana ya'budu at-tawaghita at-tawaghita." Анан Аллах таала айтат экен: ким кайсы нерсеге сыйынган болсо, кайсы нерсени ээрчип жашаган болсо, ошол нерсесини ээрчисин дейт экен.
Бұл мажбури бұйрық. Ал қиямат күні ешкім Аллахтан рұқсатсыз ешкім сөйлей албайды. Анын бұйрығы ішке ашады. Ошондо ким күнгө сыйынган болса, күндө ээрчисин дейинет. Күнгө ээрчип кетет. Ким айга сыйынган болса, айга ээрчип кетет. Ким тағуттарга сыйынган болса, тағуттарды өзүнө илах тутуп алган болса, тағуттарды ээрчип кетет. Тағуттар деген шайтан. Тағуттар деген ар бир Аллах Таала разы болбогон, Аллах Тааладан башка сыйынуучу заттардын баарысы тағуттар. وتبقى هذه الأمة فيها منافقها. Ошондо мына ушул үммөт калат экен. Мына ушул үммөттүн ичине мунафыктар кирип алат экен, дүйнөдө кирип алган сыяктуу. Азыр мунафыктар эки жүздүүлөр момун мусулмандардын ичине кирип жүрүшө берет. Жүрөктөгү капырлыктарын жашырышып, мунафыктыктарын жашырышып, жалгандан ыйман келтиргендерин жашырышып. Мына ушул сыяктуу эле кыямат күнү дагы мунафыктар момундардын катарына кирип алат экен. Ошондо фаятихумуллаху табарака ва таала фи суратин гайру суратихи аллати я'рифун. Ошондо Аллах Таала өзүнүн сүрөтүнөн башка бир сүрөттө келет экен. Ошондо момундар фаякулу ана рабб. Ошондо Аллах Таала момундарга келип фаякулу ана раббукум. Ошо момундар турат, момундардын ичине мунафыктар кирип алган. Бирок мунафыктар Аллах Тааланы кыямат күнү көрө албайт. Фаякулу ана раббукум. Ошондо мен силердин Раббиңермин деп айтат экен. Фаякулуна наузу биллахи минк. Ошондо момундар Аллах өзү сактасын сенден, сен биздин Раббибиз эмессиң дешет экен. Момундар. Анткени момундар бул жашоодо Куран сүннөттүн негизинде Аллах Тааланы таанып билген. Анын сыпаттарын Куран сүннөттүн негизинде таанып билген. Мына ушул ишеними, таухидке болгон ишеними, Куран сүннөттүн негизинде негизделген ишеними кыямат күнү дагы болот экен. Кыямат күнү дагы момундар Аллах Тааланы Куран сүннөттө кандай таанып билген болсо, дал ошондой таанып билет экен. Ошондо Аллах Таала башка бир сүрөттө келгенде момундар Аллах сактасын сен биздин Раббибиз эмессиң деп айтышат экен. Аллах Таала сынайт. Хада макануна хатта я'тияна раббуна фа иза жа раббуна арафнаху. Мына ушул орунда биз турабыз. Мына ушул биздин ордубуз. Эгер бизге Раббибиз келе турган болсо биз аны билебиз дешет экен. Ошондо фаятихумуллаху таала фи суратихи аллати фаятихумуллаху таала фи суратихи аллати я'рифун. Ошондо момундарга ошол бул дүйнөдө момундар кандай таанып билген болсо, Куран сүннөттүн негизинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах Тааланы кандай тааныткан болсо, сахабалар кандай тааныткан болсо, мына ушул акыйдадагы ишенимде мына ушундай сүрөттө Аллах Таала өзүнүн сүрөтүндө келсе, Куран сүннөттө сыпатталгандай сүрөтүндө келсе, момундар таанып билет экен. Фаякулу ана раббукум дейт экен, момундардын алдына келип, өзүнүн сүрөтүндө Аллах Таала келип, мен силердин Раббиңермин дегенде деп айтканда, фаякулуна анта раббуна. Ошондо момундар сен биздин Раббибизсиң деп айтышат экен. Фаяттабиуна. Ошондон анан Аллах Тааланы ээрчип кетишет экен. Эми мунафыктар бар да. Эми мунафыктар жанагы мунафыктар момундардын арасына кирип алган. Ошондо хадистин башка бир риваятында келет, анан момундарды бейиш менен тозоктун ортосуна тартылган көпүрө Сырат көпүрөсүнө өткөрүлөт. Ошондо мунафыктар момундардын арасынан ошол көпүрөдөн кулап түшүп кетет экен. Момундар бейишке карай Аллахтын жардамы менен, Аллахтын каалоосу менен өтүп кетишет экен. А мунафыктар болсо ошол жерде кулап кетишет экен, ошол Сырат көпүрөсүнөн. Ва футихатис самау факанат абваба. Эми сур чалынгандан кийин, биринчи сур чалынгандан кийин бар нерсе өлөт дедик. Экинчи сур чалынгандан кийин бар нерсе жерден тирилип чыгат. Мына ошондо кыямат күн башталганда асман ачылып, жарылып, эшиктер пайда болот экен. Асман жарылып, эшиктер ачылып калгандай болот экен. Эшиктер ачылат экен. Асмандын эшиктери ачылып калат экен. Аңырайып эле ачылып калат экен. Адам баласы муну кыямат күнү өз көзү менен көрөт бул абалды. Анткени кыяматта эч бир нерсе жашыруун калбайт. Азыр кыямат кабары биз үчүн жашыруун. Ал эми кыямат болгон кезде эч бир нерсе адам баласынын көзүнөн кайып деген нерсе кетет. Ва иза самау фурижат. Асман аңырайып ачылып калат дейт Аллах Таала мына Мурсала сүрөсүнүн 9-аятында. Ва яума ташаккаку самау бил гамами нуззила ал малаикату танзила. Жана булуттуу асман
жарылған жана периштелер сап-сап абалында түшүрүлгөн дейт. Асманда периштелер бар. Периштелер түшүп келет экен. Асман аңырайып ачылып, жарылып калат экен. Ва суйиратил жибалу факанат сараба. Жана тоолор ордунан учурулуп, закым чаң тозон болуп калат дейт. Мына ушундай тоолор, чоң-чоң тоолор убагы келгенде чаң тозон болуп калат, чаң тозон болуп кетет экен. Сарабе деген ысык күндө асфальтка карасаңыз, суу парланып, бууланып жаткандай болуп көрүнөт. Бирок алдына барып карасаңыз, эч бир нерсе жок да. Тоолор кыяматта. Ошол кыяматтын ысыгынан, кыяматтагы абалдан сараптай болуп парга окшоп калат экен. Мында бууланып кетет экен тоолор. Жердеги инсандын көзүнө эң чоң көрүнгөн эмне? Тоо. Жерди кармап тургандагы казык сыяктуу болуп жерди кармап турган нерсе дагы тоо. Чоң бир тоонун алдында инсан баласы бир ширеңкенин даны сыяктуу болуп калат. Бул чоң тоолор мына Аллахтын кудретинин белгиси. Мына ушул чоң тоолор мындайча айтканда тытылып, жүн сыяктуу болуп калат экен. Сараптай болуп, жана асфальтта суу буулангандай, барып карасаң эч бир нерсе жок. Ошондой абалга келип калат экен. Ва изал жибалу нусифат. Тоолор тытылган жүн сыяктуу сапырылып калганда дейт. Мына ушундай абалда инна жаханнама канат мирсада. Албетте тозок күтүп туруучу дейт. Жана тозокту сыпаттады мына. Аңдып туруучу дейт. Тозок күтүп туруучу дейт. Кимди күтүп туруучу? Литтагина мааба. Чектен чыккан адамдарды ошол кайтып баруучу орун болду тозок дейт. Чектен чыккан адамдарды, Аллахка капыр болгон адамдарды тозок күтүп туруучу дейт. Ва ин минкум илля варидуха кана лараббика хатман мaqdiya. Сират көпүрөсүндө тозок күтүп турат. Силердин ар бириңер келесиңер дейт Аллах Таала. Эми тозок жылдар бою күтөт экен. Кимдерди күтөт? Күнөөкөрлөрдү күтөт. Литтагина мааба. Чектен чыккан адамдар үчүн кайтып бара турган бир орун. Ошондуктан тозок күтөт. Чектен чыккан адамдарды, Аллахка капыр болгон адамдарды, күнөөкөр адамдарды тозок күтөт экен. Ал эми бейиш кимди күтөт? Аллахка моюн сунган, Аллахка шерик кошпогон, жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынган, эч бир ибадатты Аллах Тааладан башка эч бир нерсеге арнабаган, жашоосу Аллах үчүн өткөн адамдарды бейиш күтөт. Эми чектен чыккан адамдардын бара турган орду бул тозок. Эң жашоодо эң көп сурай турган нерсебиз намаздан кийин дагы. Бул тозоктон кутулууну сурайбыз. Күн сайын 5 убак намаздан кийин о Раббибиз бизди тозоктон кутултур. Тозоктон бизди сакта деп Аллах Тааладан сактануу сурайбыз. Тагуттардын баш банеги ошол бара турган жери тозок болот экен. Тагут чектен чыгуу деген. Бир инсан Аллахка сыйынбай, ибадаттарды Аллах Тааладан башка бир нерселерге арнап атабы, ошол инсандын чектен чыкканы бул. Эми фамен зухзиханин нар ва удхилал жанната фақад фаз. Ал эми ким тозоктон четтетилип, бейишке киргизилсе, жеңишке чындап жетиптир дейт Аллах Таала. Имам Ахмад рахимахулладан качан биз жеңишке жетебиз дегенде, качан бейишке кадам басып киргениңде жеңишке жетесиң деп айткан экен. Инсан бейишке жетүүсү оңой эмес. Ошондуктан бейиш жолунда инсан баласы көп машакат тартат. Лабисина фиха хaqaba. Ошол капырлар үчүн, чектен чыккан адамдар үчүн башпаанек болгон тозок, ошондо капырлар кылымдар бою турушат экен. Кылымдар бою калып кетишет. Муну кээ бир тафсир алымдары 80 жыл деп айтышкан. Мына ушундай сандарды айтышкан, бирок бул сандарга хадистерден ачык бир далил жок. Тозок 80 жылдан кийин бүтүп калат деп айтышкан. Капыр мунафиктар тозоктон чыкпайт, түбөлүк калат. Имам Табарани замандар бою бир түрдөгү азапта болушуп, анан башкача азап келет деген. Кылымдар бою бир түрдүү азап менен азапталып, анан бир нече кылымдардан кийин башка бир азап башталат дегени. Ахкабан дегени замандар бою тозокто калышат дегени. Кылымдар бою тозокто калышат дегени. Бир нече кылымдар бою тозокто калышат деп айтылып жатат. Мына ушул аятты бир нече кылымдар бою тозокто калышат деген ордун алышып кээ бир алымдар. Кылымдар бою тозокто калышат деген
мына ушул ордун алышып, мына ушул бир нече кылымдар бою тозокто калышат деген ордун алышып, кээ бир алымдар бир эмес бир күн келип тозок жоголуп кетет деген маанини алышкан. Бирок бул туура эмес. Бул нерсе Куран сүннөткө каршы келет. Алардын мындай түшүнүп калууга үндөгөн нерсе бир нече кылымдар калышат деген сөз. Бир нече кылымдар бою жатып анан чыгып кетишет деген ойго барышкан. Бирок ахкабан сөзү буга далалат кылбайт. Бир нече кылымдар бою калышат дегенде бир нече кылымдар бою бир азапта калышат, кийинки кылымдарда башка азап келет деген. Бир нече кылымдар бою алар бирдей абалда калып кетишет даган, бир азапта калышат, анан башка бир кылым келгенде башкача азап башталат. Тозоктун түбөлүк экендигине Куран-ы Керимде аяттар өтө көп. Мана бир 3 аятты келтирсек, тозоктун түбөлүк экендигине. Иннеллезине кафару ва садду ан сабилилlah qad dallu dalalan ba'ida. Innellezine kafaru ve zalamu lem yekunillahu liyaghfira lahum ve la liyahdiyahum tariqa illa tariqa cehenneme halidine fiha. Allah'a kafir bolgondor, jana zulum kılgandar, alar üçün eç kандай keçirim jok, jana tuura jol jok, bir gana alarga tozok jolu bar deyt, oşol jerde tübölükke kalışat deyt. Bul birinci ayat. Tozoktun tübölük ekendigine. İlla tariqa cehenneme halidine fiha. Cehennemnin jolu, tozoktun jolu tübölük deyt Allah Teala. Bul birinci ayat. İnnallah la'anel kafirine ve adde lehum sa'ira. Allah Teala kapırlardan nalattadı. Jana alarga ötö azaptуу алуулуңун тозок отун даярдап койду. Аяттын арасында не? Ал жерде түбөлүккө калышат дейт. Мана وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Kim Allah жанын элчисине күнөөкөр боло турган болсо, алар жаханнамда түбөлүккө калышат дейт. Абадал абад. Мындайча айтканда түбөлүккө калышат. Эми ошол күтүп тура турган тозок, аңдып тура турган тозок, кылымдар бою ошол капырлар калып кете турган тозокто ла язуқуна фиха барда ва ла шараба. Ал жерде не салкындык жок, не суусундук жок дейт. Бир суусундукту татышпайт, же бир салкындык жок дейт. Эми кээде инсан бул жашоодо эле күндөн ысыгынан салкындык издейбиз. Жана ошондой эле күн ысыган убакытта бир суук, бир суу ичкибиз келет. Ошол тозокто бир култум суун ичпейт. Бир култум суук суу ичпейт. Бир салкындыкты татпайт. Кылымдар бою мына ушул абалда калып суусуз чаңкап калып кетет. Кыйкырып суу суралганда жакында суу берилет дегенде, жакында аларга салкындык берилет дегени, ошол сууну, салкындыкты бир нече миллион күтүшөт. Бир нече миллион жылдар күтүшөт. Дүйнөдө инсан бир нерсени күтсө, анын азабы кандай экенин жакшы билет. Үмүт пайда болгондо жылдар бою күткөн ошол салкындык эмне экен? Жылдар бою күткөн ошол суусундук эмне экен? Ошол суу илля хамима ва гассака болгону тозокулардын денесинен аккан сассык ириң жана ичегилерди тилип үзүп жибере турган даражада кайнак суу менен азыктанышат экен. Нол ла язуқуна фиха барда ва ла шараба. Ошол жерде салкындыкты дагы, бир ичимдикти дагы ичишпейт дейт мына. Эми алар азаптын каттуулугунан кылымдар бою азапталган кезде алар суу сурашат экен. Салкындык сурашат экен. Анан аларга салкындык, суусундук вада кылынганда, ошол салкындык менен суусундукту миллион жылдап күтөт. Өтө көп жылдардан кылымдар бою күтөт. Анан кылымдар бою үмүтүбүз ишке ашат деп мына ушундай үмүттөнүп турган кезде аларга бериле турган нерсе ошол салкындык менен ошол суусундук эмне болот экен? Илля хамима ва гассака. Хамим жана гассак болот экен. Ошол тозокулардын денесинен аккан сассык ириң жана кайнак суу менен ошол бир нече миллиондор жылдар күткөн нерсе ошо кайнак суу менен тозокулардын денесинен чыккан ириң берилет экен. Үмүттөрү талкаланат. Ичи менен дагы, сырты менен дагы азапталынат. Кайнак суу алып келинет. Хамим өтө каттуу даражадагы ысык болгон, ошол каттуу ысык болгон ише турган нерсе хамим.
өте каттуу кайнак суу. Гассак бул тозок элинен сыгылып, ошол чаяндар, жыландар чаккан кезде тозок элинен чыккан ириң, кан, мына ушулар бир жерге топтолот экен. Анан ошол капырларды периштелер ошол топтоп туруп, аларды ошол сууга бир матырып коет экен. Ошондо денелеринде эч бир эт калбай, денелериндеги эттери буттарына асылып калат экен. Мына ушундай гассак, бул гассак ошол дене тозокулардын денесинен чыккан ириң кандар. Ошо ичирилет. Ошолордун тамагы болот, тозокулардын тамагы. Ал эми хамим ысык суу, кайнак суу берилет. Мына Кур'ан-ы Керимде айтылынат: Инна шажарата заккум дейт. Таамул асим. Заккум дарагы дейт. Бул күнөөкөрдүн тамагы дейт. Заккум дарагы тозокто өсө турган дарак. Бул заккум дарагыны мына Аллах Таала шайтандардын башына окшош дейт. Кел мухли ягли фил бутун. Жанагы курсакка кирген убакытта ошол ал жана казанда май кайнайт го. Ошол адамдын ичегелерин үзүп жиберет экен. Курсактарда кайнаган ириң экен. Же май сыяктуу, жана зайтун майы сыяктуу казанга салып бир майды кайнатсаң, кандай кайнайт? Ошондой кайнап турат экен. Мына заккум дарагы күнөөкөрдүн тамагы болот экен. Кел мухли ягли фил бутун кагалил хамим. Ошол кайнак суунун кайнаганы сыяктуу дейт. Аны күнөөкөр адамды кармагыла, тозоктун ортосуна сүйрөгүлө дейт. Анан башынан ылдый кайнак сууну куйгула дейт. Ошондо анан о кылмышкер азабыңды тарт дейт. Сен улуу урматтуу эмес белең, сен инсан болуп жаратылган элең го дейт. Мына тозоктогу бир заккум дарагынын азабы канчалык экендиги. Жазаа вифака, бул аларга ылайык жаза болуусу үчүн дейт. Биз өзү дүйнөдө канча жашайбыз? Кала берсе инсан падыша болуп жашасын, миллиарддаган акчасы болсун, жеген алдында, жебеген артында болсун, ушул адам бир күн бары өлөт да. Эми бул адам тозоку болуп кала турган болсо, артында калган байлыгынын эч бир тыйынга дагы арзыбай калат. Бул жашоодо бар нерсе инсан баласынын көзүнө зыйнат болуп көрүнө берет. Мисалы үчүн азыр жыртык кийим кийүү, жыртык шым кийүү мода го азыр. Мына ушуну дагы эмне? Адам баласынын нерсе, кээ бир адамдардын көзүнө ушул нерсе дагы зыйнат көрүнөт. Модага айланып калды мына ушул нерселер дагы. Инна жаална ма алал арди зина. Жер бетиндеги нерселерди жерге эмне? Зыйнат көрк кылдык дейт. Иннахум кану ла яржуна хисаба. Алар ошол эсеп күнүнө кайтпайбыз деп ойлоп жүрүшкөн дейт. Анан мына капырлар айтат: "Ва қалу ма хия илля хаятуна ад-дуnya намуту ва нахя ва ма юхликуна илля ад-дахр." Капырлар айтышты: "Бул жашоодо биз өлбөйбүз, бизди доордун өтүшү менен доордун өтүүсү өлтүрөт." Капырлар айтышты: "Ушул дүйнөдөгү жашообуздан башка жашоо жок. Кээ бирлерибиз өлөбүз, кээ бирлерибиз жашоого келебиз. Биздин замандын өтүшү гана өлтүрөт" дейт. Аллах өлтүрбөйт дейт. Эми бул жөнүндө аларда илим жок. Алар болгону күмөндөргө таянышат дейт. Эми инсан мына эсеп күнүгө ыйман келтире турган болсо, акыретке ыйман келтире турган болсо, ал жашоодо башкача жашайт. Ал ыймандуу жашайт. Эртеңки күнү эсеп берүүсүн жакшы билет. Ва каззабу би аятина киззаба. Жана биздин аяттарыбызды ачык түрдө жалганга чыгарышкан. Тозокко түшүүлөрүнө эмне себеп? Аллахтын аяттарын жалганга чыгаргандары себеп. Мисалы үчүн кимдир бирөөлөр айтат: "Тияка ким барып келиптир" дейт. Тозоктун бар экендигин ким көрүптүр дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям акырет кабарын берсе, мына Мекке мушриктердеги ал кишини сыйкырчы деп айтышкан. Ва калал кафируна хада сахирун каззаб. Өздөрүнүн ичинен аларга эскертүүчү пайгамбар келсе, алар ишенбөөчүлүк менен таңыркап, капыр болгон адамдар мул Мухаммад сыйкырчы, жалганчы деп айтышкан. Ва кулла шайин ахсайнаху китаба. Биз бардык иштерди тизмектеп
китеп кылып жазып койгонбуз дейт Аллах Таала. Ар бир нерсе жазылган, кыпынчалык нерсе дагы тиякта же биякта калып кетпейт. Эми тозок эли тозоктон чыккылары келгенде аларга айтылат экен. Мына сахих хадисте Аллах Таала бардык нерсенин эсебин алып жаратып койгондугун айткан. Катаба мақадира кулли шей иля ан тақумас-саа. Бардык нерсени жаратып тагдырлап койду кыямат саатына чейин. Лаухул махфузга жазып койгон. Адам баласынын амалдары мунун ичине кирет. Ма ялфизу мин каулин илля ладайхи рақибун атид. Инсан оозунан бир сөз чыксын, аны байкап туруучу периште бар дейт. Аны жазып коет дейт. Оозубуздан чыгып жаткан тилибизге, ошол оозубуздагы тилибизден чыгып жаткан сөзгө көңүл буруубуз керек. Биз бир күндүн ичинде канчалык жакшы сөз сүйлөп атабыз, канчалык Куран окуп жатабыз. Оозубуздан кандай жакшы сөздөр чыгып атабы же жаман сөздөр чыгып атабы? Мына ушул нерсени бир таразалап алуубуз керек. Имам Ахмад рахимахулланын алдына киришкенде ал киши ооруп жаткан экен 10 топ. Ошондо Имам Ахмад рахимахуллага айтылыптыр, табыз табийиндердин бири болот. Ушул инсан 10 тогон үчүн дагы кыямат күнү жооп берет деген мына ушул сөз айтылганда, Имам Ахмад рахимахулла ооруп турган жеринен 10 тогонун токтоткон экен. Ушуга дагы жооп берип калбайын деп. Эми тозокулар тозокко киргенден кийин сур чалынып, инсан баласын эсеп кысабы бүтүп, бейишкетегилер бейишке кирип, тозоктогулар тозокко киргенден кийин тагуттар, ошол чектен чыккандар, тозоктогу өз ордун башпанеген тапкандан кийин эми аларга азап кылымдар бою улантылары айтылгандан кийин эми аларды дагы азаптап, мына фазуку фалан назидаку илля азаба. Эми жазаңарды таткыла, биз силерге азапты гана көбөйтөбүз дейт экен. Инсандын ушул дүйнөдө колу же буту бир жерге күйсө, колуң же бутуң же бир жерин күйүп калса эмне болосуң? Мына ол дүйнөнүн оту тозок отунун 70 жолу суутулганы болот. Дүйнөнүн оту чоң-чоң токойлорду күйгүзүп жиберип атат. Чоң-чоң темирлерди эритип жиберет. Дүйнөдөгү от. Ушул тозоктун отунун 70-тен бир эле бөлүгү, кичине эле бир бөлүгү. Бул азапты дагы тарткыла, фазуку фалан назидаку илля азаба, силерге азап көбөйтүлөт, башка нерсе жок деген. Бул эми инсан баласына өтө үмүттөрүн талкалап жиберет. Эми азапты гана көбөйтөбүз дегени бул өзү кордук. Тозок ээлерин кордоо максатта мына ушундай айтылат. Азап силерге өзгөрбөйт, бул жерден чыкпайсыңар, көбөйсө көбөйөт. Бул эми аларды бир өтө бир кор абалга түшүрүү максатта мына ушундай айтылат. Мына куллама хабат зиднаху саира, ар качан анын оту азайган сайын аларга көбүрөөк күйүүсү үчүн отту көбөйтүп турабыз дейт. Ар качан тозок отуну көбөйтөбүз дейт Аллах Таала. Куллама араду ан яхруджу минха мин гаммин уиду фиха зуку азаб ал-хариq. Ар качан тозоктогу бул азап кайгыдан чыгууну кааласа, тозокулар ошол союлдар менен баштарына чаап дагы азапка кайтарылышат, жана күйдүрүүчү азапты таткыла деп айтылат. Аллах Таала башка бир аятта айтат: "Ва кала аллазина фин-нари ли хазанати джаханнам ду'у раббакум юхаффиф анна яуман мин ал-азаб." Тозокко түшкөн тозокулар тозоктун кароолчусуна айтышат экен: "Раббиңерден сурагыла, бизден бир күн болсо да азапты жеңилдетсин" дейт. Суранышат экен тозокулар. Бул аятты бир нече мааниде түшүнөбүз. Биринчиси, тозокулар тозокто Аллахка дуа кылышпайт. Тозок кароолчусуна дуа кылышат экен. Тозок кароолчусун чакырышат экен. Анткени Аллах тозокулар менен сүйлөшпөйт. Алар ошол тозоктогу периштелерге жалынып жалбарышат экен. Тозок кароолчусу аркылуу суранышат экен. Түздөн түз дуа кыла алышпайт экен капырлар.
Ошондо кала хсабу фиха ва ла тукаллимун. Анда тозокто дейт. Кор болуп калгыла, мага сүйлөбөгүлө дейт экен. Тозок периштеси. Мына Аллах Таала тозоктон эмне? Тозоклардын өзүнө сүйлөөсүн, дуа кылуусун каалабайт экен. Ошол кала хсабу фиха, тозокто кор болуп калгыла, мага сүйлөбөгүлө дейт экен. Экинчиден тозоклар удуу раббакум. Раббиңерден сурагыла деп айтышат экен. Раббибизден деп айтышпайт экен. Карасаңыз, анткени алардын туруш турпаты, жүздөрү, жүрөктөрү Аллахтын рубубиятын айтып, Раббибиз деп суранууга батын алышпайт экен. Тилдери келбейт экен. Үчүнчүдөн бизден азапты көтөрсүн, азапты алып таштасын деп айтышпайт экен. Азапты токтотсун, азапты көтөрүп жиберсин, бизден токтотсун деген нерсени айтышпайт экен. Алар айтат экен, юхаффиф яуман минал азаб, азапты бир күнгө жеңилдетүүсүн суранышат экен. Анткени азаптын алардан токтотулуусуна, бүтүүсүнө, токтотулуусуна, көтөрүлүүсүнө алар тозоклар үмүттөрүн үзүшкөн. Бирок алар үмүт кылышат экен, бизге бир күн азапты жеңилдетсин деп. Ошол күндөрдөн бир күн азап жеңилдер деген нерсени үмүт кылышат. Үмүт кылып тозокто жашашат экен. Эми мына Аллах Таала капырлар үчүн даярдалган тозок тууралуу айтты. Мына тозоктогу азаптар тууралуу баяндап бергенден кийин адамдарга даярдалган нерселерди, мына тозоктогу капырлар үчүн даярдап коюлган нерселерди баяндагандан кийин эми өзүнө таква болгон, таква адамдардын бара турган жери, бейиш болорун, бейиштеги немат, жакшылыктар тууралуу баяндайт. Кур'ан-ы Керим мына ушундай мужиза бир китеп. Бейиштик адамдарды баяндагандан кийин тозокларды баяндайт. Же тозокларды баяндагандан кийин бейиштик адамдарды баяндайт. Мындайча айтканда тең каралат. Жакшы тууралуу айтылса, жаман тууралуу айтылат. Андан кийин эле же жаман тууралуу айтылынса, жамандык тууралуу айтылынса, андан кийин эле жакшылык тууралуу айтылат. Мына ушундай тең каралып, тең баяндалып, Кур'ан-ы Керимде мына ушундай кетет. Аяттар, Аллах Тааланын сөзү. Эми ал кылган аятты инна лил муттакина мафаза, чындыгында таква адамдар бейишке жетишет. Инна лил муттакина мафаза, чындыгында таква адамдардын не? Бейишке жеткендиги чыныгы жеңиш. Мына ушул чыныгы жеңиш бейишке киргенде болот. Анын үчүн таква болуш керек. Деп эми таква адамдардын бара турган орду тууралуу баяндалат. Иншалла бул аяттарды кийинки сабакта окуйбуз. Аллаху алейм, саллаллаху алейхи Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, ва астагфирука ва атубу илейк.